2025-жылдын 19 мартында Бишкек шаарында Улуттук Манас театрында Нооруз майрамына арналган кыз-жигит сармерден оюну өткөрүлдү. Иш-чарада шаардык мугалимдер өз ара чыгармачылык жөндөмдөрүн көрсөтүп, улуттук салттарды даңазалашты. Бул оюнга билим берүү департаментинин директору Рахат Мусаева, акимдердин орун басарлары, мектеп директорлору жана мамлекеттик тил боюнча адистер катышты. Бүгүнкү иш-чара Бишкек шаарына караштуу мектептердин жана бала бакчалардын мугалимдеринин арасында өткөрүлүп жатат. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук наркты сактоо жана жайылтуу программасынын алкагында Нооруз майрамынын урматына карап өткөрүлүп жатат. Буга чейин мындай иш-чаралар ар бир мектеп, бала бакчаларынын ортосунда жана райондун ортосунда өткөрүлүп келген. Ал эми бүгүн болсо шаардык деңгээлге алып чыгып, шаардык Свердлов району менен 1-Май районунун мугалимдеринин ортосунда оюн уюштуруп жатабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө манас айтылып, макал манжалар окулуп, шандуу көңүлдү көтөргөн обондуурлар ырдалып, бийлер тартууланды. Кыз-жигиттин шаңдуу сармерден оюну өтүп жаткан чагы, ошо бүгүнкү кыз-жигиттин оюнунда биздин көңүлүбүздү толкутканы, сүйүнткөнү, ошо билим берүүдө элге билим берип аткан, арнап аткан мугалимдерибиз манасынан тартап айтышына чейин улуттук өнөрлөрдүн бардык түрүн көөдөнүнө кыттай жат куюп, балдарга ооз жүзүндө гана айта бербей, булар ошо практикалык түрдө бүгүн үлгү көрсөтүп, өрнөк көрсөтүп атканы дагы биз үчүн аябагандай чоң сыймык болду. Өзгөчө мындай бир улуу Нооруз майрамынын алкагында өткөн бул жакшы самалык өзүнүн шаанисин арттырып, өтөөсүнө чыкты деп айтсак болот. Педагогикалык жаамат мугалимдери арасында да чыгармачылык иш-чараларды, анын ичинде сармерден оюну сыяктуу улуттук баалуулуктарды даңазалаган оюндарды уюштуруу керектигин белгилешет. Бул иш-чаралар аркылуу мугалимдердин өз ара байланышын бекемдеп, улуттук маданиятты жана каада-салттарды кийинки муундарга өткөрүп берүү маанилүү экенин белгилешет. Бир эле нук менен кетип эле иштей бергенде мугалимдер чарчап калат экен да. Анан майрамдарды уюштуруп, ырларды уюштуруп, айтыштарды уюштурганда мугалимдерге дем күч берет экен. Бул иш-чараны Бишкек шаарынын билим берүү департаменти уюштуруп жатат. Бүгүнкү күндө 1-Май районунун мектептеринен жалаң жигиттери катышып атат, а Свердлов районунун айымдар мугалимдер катышып жатышат да. Азыр эми таймаш аябай кызыктуу болот деп күтүп атабыз, таймашты көрөбүз. Бул мугалимдерге чыгармачылык жактан чоң жардам. Бир гана мугалим сабак бербестен бул жерден өзүнүн таланттарын көрсөтүшөт. Нарктуулукту, даңктуулукту барктайбыз. Ушул сармерденде биз улуттук кийимдерден баштап биздин улуттук тамак аштарыбызга чейин көрсөтүлөт. Мугалимдер бир гана мектепте өзүнүн сабагында гана чыгармачылыгын көрсөтпөстөн, бул жерден ар бир мугалим өзүнүн чыгармачылыктарын сахнасында да көрсөтүп, балдарды тарбиялап келе жатабыз. Иш-чаранын соңунда катышуучуларга ыраазычылык каттары жана эстелик белектери тапшырылды. Уюштуруучулар мындай маданий иш-чаралар улуттук баалуулуктарды сактоого жана кийинки муундарга өткөрүүгө чоң салым кошоорун белгилешти. Айдана Ашимова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.